Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналы катталып маалыматтарды биринчилерден болуп огуңуз. Мигранттар үчүн мыйзамдарда эмне өзгөрүүдө? Эмне үчүн мигранттарга 2 аймакта иштөөгө уруксат берилди? Миграция мыйзамдарындагы жаңы өзгөртүүлөр кимге пайдалуу? Москвага мигранттардын агымы көбөйөбү? Мигранттар үчүн жумушка орношуу процесси жөнөкөйлөштүрүлөбү? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чагыңыздар номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер. Мигранттар үчүн мыйзамдарда эмне өзгөрүүдө? Чет өлкөлүк жумушчуларга эки чектеш аймакта иштөө үчүн бир эле патентти колдонууга уруксат берилиши мүмкүн. Каржы министрлигинин басма-сөз кызматы билдиргендей, азырынча бул Москва жана Москва областына, ошондой эле Санкт-Петербургка жана Ленинград областына тиешелүү. Региондорду тандоодо ажырагыс экономикалык байланыштар жана кошуна субъекттердин жалпы эмгек рыногун эске алынган. Мыйзам долбоорунун кабыл алынышы бизнестин чыгымдарын азайтып, жумушчу күчүнүн мобилдүүлүгүн жогорулатат, деп айтылат ведомствонун билдирүүсүндө. Өзгөртүүлөр бул агломерацияларда иштеген мигранттарга субъекттердин ортосунда тиешелүү келишим түзүлгөн шартта бирден патент менен эки региондо иштөө мүмкүнчүлүгүн берет. Каржы министрлиги ошондой эле эмгек мигранттары эки багытта иштей ала турган шарттарда чет элдик жарандар экиге караганда патентсиз иштегенге көбүрөөк ыктыярын белгиледи. Эмне үчүн мигранттарга эки аймакта иштөөгө уруксат берилет? Учурдагы мыйзамдардагы ылайык чет элдиктер патент алган аймактан тышкары жерде иштей албайт. Ошол эле учурда Москва областында иштөөнү каалаган жана патент алууга арыз берген мигранттардын 15%га жакыны борбордогу миграция органдарында каттоодон өткөнү Финансы министрлигинин түшүнүк катында белгиленген. Башкармалыктын маалыматы боюнча Москва областында каттоодон өтүп, ошол жерде иштеген чет элдиктердин дагы 8%ы борбордо иштөө үчүн патент алуу үчүн кайрылышат. Миграция мыйзамдарындагы жаңы өзгөртүүлөр кимге пайдалуу? Эмгек мигрантынын кошуна эки областта бир патенттин негизинде иштөө укугу боюнча чечимди негизинен курулуш компаниялары алдыга жылдырууда, деп билдирди news.ru сайтына комплекстүү стратегиялык изилдөөлөр институтунун талдоочусу Елена Киселева. Алардын борбордо да, аймакта да объектилери болушу мүмкүн, ошондуктан кызматкерге бир патент берүү алардын чыгымдарын азайтып, жумушчу күчүнүн мобилдүүлүгүн камсыздайт. Бул курулуш индустриясы үчүн маанилүү. Кадрлардын жетишсиздиги көйгөйү бул жерде дагы эле курчбойдон калууда жана башка кыйынчылыктар бар. Анын ичинде рыноктун ипотека боюнча чексиз жогорку ставкалар менен байланышкан, деп белгиледи Киселева. Анын айтымында, патент алуу үчүн өз алдынча кайрылган жумушчуларда бул чечимден пайда көрүп, эмгек рыногунда өздөрүнө пайдалуу сунуштарды тандап ийкемдүү иш алып барышат. Москвага мигранттардын агымы көбөйөбү? Елена Киселева Москва буга чейин эмгек мигранттар үчүн эң жагымдуу шаар экенин, өлкөдөгү бардык патенттердин 4/1 көбүрөгү же 2024-жылы 563 000 бул жерде берилгенин билдирди. Анын берген маалыматы боюнча Москва областы мигранттарга берилген патенттердин саны боюнча экинчи орунда турат. 378 000 уруксат. Жаңы режимге ылайык Москвадагы ылайык акынын жогорулашынан улам бир нече миң жумушчунун аймактан борборго миграциясы мүмкүн. Аймактык иш берүүчүлөр патенти бар кызматкер борбордо иш издеп азгырылып кетпеш үчүн айлыктын жана башка компенсациялардын ушундай деңгээлин кармап турууга аргасыз болот, дейт эксперт. Социолог Сергей Таланов news.ru менен болгон маегинде мыйзамдык өзгөртүүлөр эң олуттуу социалдык солкулдоолор менен коштолуп жатканын билдирди. Бир патент менен эки аймакта иштөө мүмкүнчүлүгү Москва областынан борборго шашылган миңдеген мигранттарга алып келет, деп болжолдоого болот. Кандай болгон күндө да бул жакшы төлөнүүчү жумуш табууга күчтүү түрткү болот, деп түшүндүрдү Таланов. Ошол эле маалда эксперт мигранттар өздөрү менен байланышкан көйгөйлөрдү алып келерин четке каккан жок. Анын айтымында, Орусияда чет элдик жумушчуларды адаптациялоо жана интеграциялоо маселеси өтө курчбойдон калууда. Таланов белгилегендей, мигранттар көп учурда резонанстуу кылмыштарга, тоноо, зордуктоо, адам өлтүрүү сыяктуу кылмыштарга барышат. Кээ бир адамдар орус мыйзамдарын кара ниеттик менен четке кагышат. Мунун баары чогуу олуттуу социалдык чыңалууну жаратат, деп жыйынтыктады эксперт. Демилге кадр тартыштыгын жоюуга жардам бере алабы? Атындагы экономикалык өсүү институтунун башкы экономисти Столыпин Борис Копейкин жаңы мыйзам долбоору боюнча комментарий берип жатып, news.ru сайтына орус экономикасынын алдында турган эң маанилүү маселелердин бири эмгек ресурстарынын чектелүүлүгү экенин жана түзөтүүлөр бул көйгөйдү чечүүгө багытталганын түшүндүрдү. Чет элдик жумушчулар үчүн жумушка орношуу процесси жөнөкөйлөштүрүлүп, өзгөртүүлөр таасир эте турган аймактардын ичинде жумуш ордун тандоодо бир аз көбүрөөк мобилдүүлүк жана ийкемдүүлүк бар, деди РФ өкмөтүнө караштуу Финансы университетинин доценти Николай Яременко news.ru менен болгон
болгон маегинде. Иш берүүчүлөр үчүн бул эмгек ресурстарына жергиликтүү кеңейтүүнү жана чет элдик жумушчулар үчүн иш кагаздарын жүргүзүүнү жөнөкөйлөтүүнү билдирет. Ал эми жалпысынан өлкө үчүн эмгек рыногунда кырдаалдын потенциалдуу жакшырышы, жумушчу күчкө болгон суроо талаптын канааттандыруу өзгөчө ага байланыштуу чөйрөлөрдө салык жыйымдарынын потенциалдуу өсүшү деп ырастайт эксперт. Анын пикиринде бул өзгөртүүлөрдүн артында дагы бир өтө маанилүү кабарды окууга болот. Мыйзам долбоору эмгек миграциясын жөнгө салууга эмес, учурда мыйзамдарды эмгек рыногунун реалдуулуктарына, экономиканын реалдуу суроо талаптарына ылайыкташтырууга багытталган жана бул мамилени кубаттоого гана болот. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.